Кыргыз күрөшү көчтөн эмес, Шамдагы айлыктан көз каранды. Мына ушундай Уран менен Ноокат районунда улуттук алыш күрөш боюнча быйылкы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата эл аралык спорттук иш-чара өткөрүлдү. Урматтуу ноокаттык туугандар, урматтуу спортсмендер, урматтуу бүгүнкү мааракенин катышуучулары, көрмандары, эки жактан келген коноктор, баарыңыздарды 1-май эмгекчилердин, бүткүл дүйнөлүк эмгекчилердин күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошону менен бирге биз дайыма ушул 1-май күнү, ушул 9-май күнү Ноокат районунда өзүңүздөр билесиздер, ушул эң жакшы салтка айланып калган ушул алыш күрөшү боюнча мелдештерди өткөрөбүз. Спортсмендерге баарыңыздарга жеңиш каалайм. Кудай буйруса ушул алыш күрөшү, биздин улуттук күрөш дүйнөнү дүңгүрөткөн, келечекте олимпиаданын түрлөрүнө кирген спорт болот. Улуттук алыш күрөш Ноокаттагы Сахаба эс алуу багында 100 жылдан ашык убакыттан бери өткөрүлүп келет. Иш-чаранын жүрүшүндө улуттук алыш күрөштүн өнүгүшүнө салым кошкондор эскерилип, Баяман Эркинбаевдин элесине арналып Куран окутулду. Андан соң балбандарга аксакалдар ак батасын беришип, оюн башталды. 1-май эмгекчилердин майрамына карата уюштурулган мелдешке Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын балбандары күч сынашты. Жалпы байге фонду 1 миллион сом. Оюнга күбө болгон жогорку кеңештин депутаты да улуттук күрөштү даңазалоого мезгил жетти дейт. Бүгүнкү ушундай улуу күрөш Сахабада болуп атат, Ноокаттын. Бул жерде көптөгөн Тажикстандан, Өзбекстандан, Кыргызстандын жалпы балбандары келип ушул жерде күч сынашып жатат. Улуттук күрөш кыргыз элинин кан жанына сиңип, тейилгертен көкбөрү, алыш күрөш дегенде ичкен ашын жерге койгон мырзаларынын көксөгөн оюну. Ар бир кыргыз үчүн сынашып жаткан балбандарды маашырлана тектеп, алдоосун алкап, ал тургай байге сайып мелдешкени да көнүм шадат. Бул иш-чара ушул улуттук алыш күрөшү боюнча ушул жерде болуп атканы бир 100 жылдан да мурда болгон да. Бул качан башталганын деле эч ким билбейт. Аксакалдардын көпчүлүгү айтуусу боюнча бул 100-110 жыл мурда дагы болгон деп эстешет да. Ошондуктан буну мындай такташ кыйын да. Ошондуктан илгери биз Советтер Союзунун учурунда ушул 5-6 жашыбыздан 1-класста окуганда менин эсимде biz ушул жерге келип ушул күрөштөрдү көрчүбүз да. Бирок ал учурда 1-майдан баштап 9-майга чейин 9 күн болот эле. Финалы 9-май күн болчу. Кийин эгемендүүлүктү алгандан кийин 1-2-3 жыл токтоп калган. Андан кийин Баяман Эркинбаев, Рустам Маманов, кийин Алтынбек Сулайманов деген депутаттар 9-майды күчөтүп турушту да. Бирок 1-май болбой калган да. Ошондуктан мына биз 1-майды 7-8 жолу өткөрдүк. Эми мындан кийин дагы уланып кетет деген чоң үмүттөбүз. Азия элдеринин сүйүктүү оюну болгон алыш күрөшүнө кызыккандар арбын. Бүгүндө оюн кызуу жүрүп, балбандар арасында кыл чайнашкан балбандардын көрсөткөн оюндары көрүүчүнүн көксөөсүн кандырды. Мына ушундай жагымдуу маанай тартуулаган майрам уланып, кыргыз, өзбек, тажик бир тууган элдеринин ынтымагын күчөтүп, достук мамилесин бекемдейт. Ноокаттан чыккан балбандар буга чейин да дүйнөлүк деңгээлде мыктылыгын көрсөтүп, жакында Баяман Эркинбаевдин жаркын элесине арналган мелдеште бардык байгелүү орундарга ээ болушкан. Ушундай жетишкендиктерден соң келечекте олимпиадалык оюндардын чемпиондору чыгарына шек жок. Мындан ары да улуттук алыш күрөшү боюнча мелдеш аталган аймактын беделдүү жигиттери тарабынан өткөрүлө бермекчи.